5 июня 2018 года Первомайским районным судом города Бишкек изменена мера пресечения бывшему премьер-министру Кыргызской Республики Сапар Исакову в виде содержания в СИЗО ГКМБ Кыргызской Республики до конца срока следствия. Напомним, что 29 мая 2018 года в рамках расследуемого уголовного дела, ранее возбужденного по факту коррупции при модернизации ТЭЦ города Бишкек, бывшему премьер-министру Сапару Исакову было предъявлено обвинение по статье 303, часть 1 «Коррупция» Уголовного кодекса Кыргызской Республики и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время ведется следствие. 2018 жылдын 5 июнунда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту тарабынан мурунку премьер-министр Исаковго карата баш коргоо чарасы тергөө аягына чейин Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин тергөө камак жайына кармоо болуп өзгөртүлдү. Эскерте кетсек, 2018 жылдын 29 майында Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборунун модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети тергеп жаткан кылмыш ишинин алкагында мурунку премьер-министр Сапар Исаковго Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 303-беренесинин 1-бөлүгү боюнча айып тагылып, эч жака кетпөө жөнүндө баш коргоо чарасы каралган учурда тергөө жүрүп жатат.